بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly musulmon bir tuğanlar, bizdin gezektegi tafsir sabağımız buyursa, biz buğa çeyinki sabaqlarımızda Felak sürösünün tafsirine toxtalğımız. Bugün sizler menen buyursa biz Kur'andağı ata atılgan Nas sürösünün tafsirine toxtalabız inşallah. Kur'andağı tartibi boyunca en akırkı sürö bolgon 114-cü sürö Mekke'de düşürülgön 6 ayattan turat. Süröde 20 söz, 80 tamga var. Nas sürösünün Felak sürösü menen bolgon baylanışı. Felak sürö Nas sürösünde özüne çeyinki Felak sürösünün bir ulandısı dep de aytılат. Felak bul tаңдын атуусу деп айтпадык буга чейин. Нас бул инсаният. Аллах Таала таңды инсаниятка тартуулап берди. Нас сүрөсү пенделерге кесепетин тийгизе турган жиндердин жана кээ бир пенделердин жамандыгынан, тымызын тузактарынан, азгырыктарга чынжырлап байлап коюусунан, Аллах Тааладан кандай коргоо, паана сураш керек экендигин үйрөткөн сүрө. Жин шайтандардын азгырыгынан жана жаман ойлуу адамдардын жамандыгынан Аллах Таалага гана таянып, коргонуп, Аллах Тааладан гана паана тилейбиз. Аллах Таала ыйык китебин Фатиха сүрөсү менен баштап, Нас сүрөсү менен аяктады. Эң көркөм сөз менен баштап, эң көркөм сөз менен бүтүрдү. Фатиха сүрөсүндө адамзатты Аллах Таалага гана ибадат кылып, сыйынууга үндөйт. Ал эми Нас сүрөсүндө болсо бардык жамандыктардан Аллах Тааладан гана коргоо, суроо керек экендигин баяндайт. Адам баласы жашоосунун башынан аягына чейин Аллах Таалага таянып жашоосу керек. Нас сүрөсүнүн мааниси инсаният дегенди билдирет. Бүткүл инсаният. Демек, жер бетиндеги өзүн адаммын деп эсептеген ар бир жандуу үчүн Нас сүрөсү бир чоң эскертүү болуп саналат. Бул сүрө менен Кур'ан бардык адамзатка түшүрүлгөнүн биз билип алсак болот. Демек, Аллах Таала акыркы сүрөсүн Нас сөз менен эскергендиги, демек, бул Кур'ан бүткүл жер бетиндеги бүткүл инсаниятка түшүрүлгөн деген бир сыр бар. Нас деген бул жалпылай инсан. Ак болсун, карасы болсун, чоңу болсун, жашы болсун, башка улуттагы болсун, бардыгына түшүрүлгөн. Эми Нас сүрөсүнүн фазилети боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: мага ушундай эки сүрө түшүрүлдү. Мындай сүрөнүн окшошу буга чейин түшүрүлгөн эмес. Ал сүрөлөр Кул аузу би роббил фалак жана Кул аузу би роббин нас дейт. Эгерде кимде-ким бул эки сүрөнү окубаса, Аллах Тааланын ыраазычылыгына, мээримине жана сүйүүсүнө жете албайт. Себеби Аллах Таала бул эки сүрөнүн ичине өзүнүн мээрим жана ырайымын жашырып койгон. Анас радиаллаху анху раваят кылган хадисте Усман радиаллаху анху ооруп калганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муавизатейнди окугун. Эки муавизатейн деп ушул үстүдө айтып кеткендей Фалак жана Нас деп биз айтабыз да. Себеби дегенде эки муавизатейнден өткөн шипа берчү эч нерсе жок деп айткан экен. Айша радиаллаху анха раваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уктаар алдында эки колун ачып, алакандарын жайып, Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп, алакандарын бүткүл денесине, жүзүнө
сүртүп анан жатар эле. Мындайча айтканда, Ихлас сүрөсүн окуп, алаканын ортосуна деп, андан соң Фалак сүрөсүн, анан Нас сүрөсүн деп окуп, мындай бардык денеге сүртүп коюу дагы бул иншалла коргон болот. Эми Ихлас сүрөсү бул таухид туурасында, акыйданы түптөө үчүн түшүрүлгөн. Фалак жана Нас сүрөлөрү болсо туура ишеним жана таухидтен азгырып кетчү жамандыктардан сактоо үчүн түшүрүлдү. Адамды бир гана жин шайтан азгырбайт. Шайтандан да жаман азгырган адамдар бар. Нас сүрөсүнүн акыркы аятында адамдардын азгырыгынан сактоо тууралуу дагы кенен баяндалат. Эми бул сүрөдө эмнелер камтылган десек, Нас сүрөсүндө Аллах Таала шайтандардын, шайтандашкан жиндердин жана адамдардын азгырык тузактарынан ар дайым этият болуу керек экендигин дагы эскерет. Эгер кимдир бирөө этияттанбаса, алар балким бизди Аллах Тааланын жолунан адаштырып дагы коюшу толук ыктымал, үстүдөгү жин шайтандар. Эми туура жолдо жүргөндөрдү өздөрүнүн бузуку жолуна сүйрөшөт. Жакшы амалдардан тосушат. Жашыруун жана ачык түрдө жамандыкка үндөгөн душмандардан коргонуу жолун Нас сүрөсүнөн биз үйрөнө алабыз. Жана экинчиси, жамандыктардан коргонуунун эң жакшы жолу, ар кандай гана жагдай болбосун, Аллах Таалага гана таянып, кимде ким Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп жүрсө, ал дайыма Аллах Тааланын коргонунда болот. Биринчи аяттын тафсири. Кул а'удhu би раббин нас. Эми биз буга чейин кул деген этишти айтып кеттик. Айткын деген, маани деген бир буйрук бар дедик. Эми ошол уландысы боюнча инсанияттын роббиси, жаратуучусу Аллах Таалага гана кайрылып сонарам. Мени сактагын деген мааниси бар. Андан кийинки экинчи аяттын тафсири Маликин нас. Бул аятта Аллах Тааланын Малики, мындайча айтканда Малик, падыша сыпаты эскерилип атат. Адамзатты жин шайтандардын азгырыгынан сактай турган Малик Аллах Тааладан, мындайча айтканда, паана тиленип жатабыз. Эми коргонуу жана бул сактануу Аллах Тааладан гана сураймын деген маани жатат. Мен Аллах Таала менен гана сактанамын, Аллах Таала менен гана коргономун, Аллах Таала гана мени мээримине алсын деген бир бул жакта сыр бар. Үчүнчү аяттын тафсири Илахин нас. Илах бул адамзаттын жаратуучусу Аллах Таала гана ибадат кылууга татыктуу. Аллахтан башка эч нерсе ибадат кылууга, ага жалбарууга татыбайт. Бул аятта акыйда маселеси камтылып баяндалат. Жер бетиндеги адамзаттын илахи, сыйынуусу керек болгон Кудайы Аллах Таала гана. Инсаният жалгыз Аллах Таалага гана жалбарып, Аллах Тааладан гана жардам суроосу керек. Андан кийинки 4-чү аяттын тафсири болсо Мин шаррил васвасил ханнас. Эми васвас бул азгыруу, окшош сөздүн дагы эки жолу кайталануусу. Ал сөздү бир туруксуздук мааниси бар экендигин билдирет. Мисалы, залзал же васвас, эмдай залзал деген бул жер титирөө. Же титирөөдө мындай бир туруктуулук жок да. Же силкинип турат, ошол сыяктуу эле адам азгырылганда туруктуулугу, тынычтыгы болбойт. Ою чачырап, бир орунда тура албай калат. Васваса эч ким байкабаган, жашырылган нерсе адамдын жүрөгүнө ушундай бир акырындан салынат. Васвасаны инсанияттар эле салып коюшу дагы толук ыктымал. Акылына жаман ойлорду салып, жамандыкка чакырган адамдар дагы жок эмес. Васваса жин шайтандардан да сөз түрдө болот. Мындай учурда дароо Аллах Тааланы эстеп, зикир кылып, даарат алып, Куран окуганга аракет кылыш керек.
Ibn Abbas radıyallahu anh'unun aytışı boyunca adamdın içindeki tımızın azgırular Allah Taala'nı esitөө менен мындайча айтканда чыгып кетет дейт. Эгерде кайсыл бир инсандын ички дүйнөсү тынч болбой атса, жаман ойлор келип атса, анда ал адам Аллах Тааланы көбүрөөк эстесин. Шайтан инсандын жүрөгүнө жаман ойду пайда кылат. Эгер Аллах Тааланы эстесе, ал ойлор жок болуп кетет. Эгер Аллахты эстөө зикир жок болсо, шайтан салган ойлор ал инсанда күч алган, ал инсан бара алдам тайган, барып мындайча айтканда өзүн мындай бир жин шайтандарга кул болуп калгандыгын билбей калган. Андан кийинки 5 жана 6 аяттардын тафсири минал джиннати ван нас аллази ювасвису фи судурин нас. Эми ошол аз карап тургандар булар жиндерден, шайтандардан болот. Эми судур деген бул көңүл, ички дүйнө. 5 аятта адамдардын көңүлдөрүнө азгырык салгандардын азгырыгынан сактанам деген маани дагы жатат. Көңүлдөргө азгырык салгандардын мындайча айтканда 3 мааниси бар. Биринчиси жашырынып көрүнбөй туруп васваса кылган жин шайтандардын азгырыгы. Экинчиси адамдардын оюн бузуп жамандыкка чакырган инсандардын азгырыгы. Үчүнчүсү жиндердин жана шайтандардын оюна васваса салган иблистин азгырыгы. Эми иблис деген бул негизи жин шайтандардын атасы, жамандыктын башаты деп дагы эскерилет. Иблис жин шайтандарды азгырып, жин шайтандар адамдарды, адамдар болсо бири-бирин азгырат. Бул уйык Кур'андын сырлары, фазилеттери, кереметтери табышмактуу бойдон кала берет. Бул биздин гана эми чектелүү илимибиз менен төмөндөгү сүрөлөрдүн тафсири берилди. Бирок бул сүрөлөрдүн катылган сырлары, мааниси мындан да тереңирээк болушу толук ыктымал. Аллах субханаху ва таала бардыгын туурасын билет. Аллахым разы болсун иншалла. Мына ушул менен биз өзүбүздүн ушул тафсир китебибизде камтылган сүрөлөрдүн тафсирлерине токтолуп алдык иншалла. Биз эмки сабактан иншалла муфассир аалымдардын тафсирде колдонгон усулдары, ыкмаларына токтолобуз. Алардын ичинен имам Табаринин тафсирде колдонгон ыкмаларынан баштайбыз иншалла. Аллах субханаху ва таала баарыбызга пайда билим берген болсун. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب